Assalamu alaikum, қалайық жұрт. Мен кече тоқтаған жерден Манас баянын андан ары улайын. Сіздер болсо эфирди бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Эфирди бөлүшүп коюңуздар деп күндө суранганымдын себеби ушул Манас баяны калкыбыздын калың катмарына жетип, айрыкча жаштарыбыздын, балдарыбыздын кулагы чалып, көкүрөгүнө сиңип калса, бир аз да болсо. Эртең жашай турган алардын заманында ар кимдин этегин кармабай, ар кимдин идеологиясын ээрчип кетпей, өзүнүн көкүрөгүндөгү манасы менен, кыргызчылыгы менен жашайт беле деген жакшы оюбуз бар. Ошондуктан эрикпестен, зерикпестен бөлүшүп койсоңуздар, ушул көрсөтүүбүз эл аралап көпчүлүккө жетип калсын. Эмесе баштайын. Ошентип Манас Керкөлгө келди дейт. Керкөлгө келип, Керкөлдүн үстүндөгү Каркыра жайлоосуна, Кара суунун жээгине Таңшаң тоолорун таянып, колун токтотту дейт. Колун токтотуп, андан кийин ал жерден өзүнүн аскеринин арасынан 200 жигитти, баягы Манастын дагы өзүнүн аскердик айла амалдары бар экен да. 200 жигитти жөнөкөй элдин кийимин кийгизип, чалгынга жөнөтүп, ар бир жолдун жээгине коймокко камынып калды эле. Баягы текестин ордуна хан болуп шайланган Тейиш келип, бул 200 жигит бул жерге болбойт. Анткени бул жер абдан кенен жер, бул жердин башкача шарты бар. Ошондуктан мен айткан сөзүмдү уксаң, 8000 аскер бөлсөң аскердин ичинен. Алардын азыр күз маалы келип калды, элдин баары ылдый кетип, жылкынын баары Челек, Чаптар, Чары деген жерде чогулган. Мына ошол жолдун баарын бөгөтүп таштайлы, анан жалпы малы бизге өтүп калат дагы, алардын кебетесин көрөбүз деп ушундай кеңеш бергенде Манас макул көрүп, мынакей хан кеңеш угат экен. Мына ошол жакшы акылды макул көрүп, 8000 аскер бөлдү эле, баягы жерлердин жолун бүт бөгөп таштаганда Манастын колуна 900 миңге жакын жылкы өтүп калды дейт. Эл абдан бай турат экен. Жылкым жок деген кишинин эле 2000ден жылкысы бар экен дейт. Ушул Керкөлдү жердеп жашаган калкта. Эми мына ошол Керкөл кандайча Керкөл, бул эмнеге Керкөл деп айтып жатасыз? Бул ысык көлбү деп суроо бергендер, аларга да жообун берип коеюн. Албетте өзүнүн аты айтып тургандай, баягы биз туздууну кермек тартып турат деп айтабыз го. Мына ошондой эле аты айтып тургандай туздуу көл. Туздуу көл демек ысык көл. Ысык көлдүн үстүндөгү Каркырада Манастын колу турат. Негизинен эле ушул Нааман деп айтат экен эски атын. Орто Азия, Түркстанды ошол кезде Кытай чаап, Кытай басып 200 жыл башкарган дейт. Мына ошол башкарганда кичи хандыктарга бөлүп башкарган экен. Мына ушул Керкөлдүн, ысык көлдүн жээгин Орго деген хан башкарып туруптур. Алар бутка сыйынчу экен. Ушул көлдүн тегерегине толтура буттарды куюшуп, мына ошондой бутка сыйынышып, эли баягындай байып, жыргап жашап аткан учур экен. Анан Манастын колу келип калды. Манас ошентип жылкыларын тартып алып, анан Бакай экөө 400 миң аскерди бөлүп, берки Оргонун колуна жакындап келип калышты. Ал эми калган аскерди болсо баягы Айдаркан менен Тейишке башкартып туруп, буктурмага башка жакка бекитип коюшуп, чыгарбай кармап турушат. 400 миңи менен келип Таскыл деген жерге туу тикти дейт Манас. Ал эми Орго көк төбөгө туу тикти. Эми Манас ал жакта баягы тууларын тиктирип, өзүнүн кароолдорун коюп, согушуна даярдана берсин. Берки жакта Орго эмне кылып атат, ал боюнча кабар берейин. Оргого Култаң, Шибең, Алтаң, Калтаң, Култка, Буркан, Арсы, Кубан деген баягы кол башчыларынын баарысы аскер эшитип алды. 40 миң, 30 миң, арты 16 миң, 10 миң болуп олтурушуп, 300 миң аскер жыйналды дейт. Ошол көктөөнүн башында алгач
Соорон менен баягы дагы бир топ аскер башчылары келип ор менен учурашып калды дейт. Мына ушинтип учурашып атканда баягы башына ай балта жеп каркырадан жылкычылардын арасынан араң тирүү калып качып келген Түнөгөр деген калмак баягы Соорондун жылкычысы болот экен. Ал эми Соорон деген 900 малай жумшаган жылкылары жерге батпаган ушундай бай экен да. Анан түгөр баягы Сооронду көрө калып эле бутун кучактап жыгылып, көзүнөн жашын агызып, буркурап, бейлеп баштады дейт. 600 ушундай жылкы челек жөн жаттык эле, жылкынын баарын көздөп аттык эле. Кыргыз деген кылып кетти кылыкты, булар бисти деген кыйратты, булар бисти деген азап тарттыртып шорубузду катырды, малыбыздын баарын талап алды, баардык баягы жылкычынын баарын өлтүрдү. Мен болсом мал көздөп мындайраак чыгып кеттим эле, араң дегенде качып кутулдум. Жолдон келе жатып коюп койгон кароолчусунан ай балта менен башка жеп, моминтип ушул жерде шорум катып олтурам. Айланайын Соорон, кагылайын Соорон деп муну ушинтип буркураганда баягы малдын азабы ичин атыштырып, Соорон ушунчалык ачууланып, ушунчалык ичи күйүп, Манас кайда жүрөт экен? Ким эле менин малымды талагандай деп ошол жердеги баягы жигиттерин, аскерлерин ээрчитип алып тургандан кийин кеңешип кесип койбостон, орго көңүл бурбастан ачуусу менен колдон 90 миңди ээрчитип алып турганан Манасты өзү жалгыз ушу алдына түшүп алып, колунун астына түшүп алып издеп жөнөдү дейт. Кайда Манас, кайда? Жекеге чыксын мага, найза менен жапыра саяйын деп ушинтип алып баягы оолугуп артынан ээрчиген аскерлеринин деби менен мына мынтип жөнөп калганда алыстан Манастын коюп койгон кароолчулары бар экен. Ошол кароолчусунун бирөөсү баягы Дагалактан келген ары аяр, ары балбан, ары баатыр Көйүш деген экен да. Мына ошол Көйүш алыстан Сооронго дүрбү салып көрүп туруп, ай чиркин ай, дардактап келе жатканын карачы деп мыйыгынан жылмайып карап турду дейт. Анткени булар согушуп бир топ тажрыйба топтоп калган адамдар баягы Соорондун далдаңдап колун ээрчитип алып, Манастын эми 700 миңдей колу болсо, тигил 90 миң колун ээрчитип алып, ушинтип Манасты издеп, жеке деп кыйкырып келе жатканын көрүп, уртунан жылмайды дейт. Жылмайып, баягы Соорон келе жаткан жолго эски чапан кийип, бүксөйүп бир карып калган киши болуп, бетине ылайдан алып, ошол жерде талкан жеп отурган немедей болуп, жүдөм тартып отуруп калды, таяк таянып. Анан келип тетигинден баягы Соорон өтүп бара жатып, "Ай, сен кайдан бул?" деп сураса, "Айнанып кетейин балам, мени тетиги каркырага жүн алганы бардым эле, ошо жакта байым жашачу эле, тетигил кыргыз деген немелер, жана Манас деген немелер бүт баарын талап тоноп ит кылды, катынын жесири калтырды, баласын жетим калтырды. Мен болсо карып калган кезимде эч ким тийген жок, араң зорго кутулуп ушул жерге келип калдым" деп баягы Сооронго чал болуп көрүнүп, мына ушинтип сүйлөп, анан кийин эгер колуңдан келсе жардам кыл, тетиги оорукка жетпей өлөмбү, жолдо калып каламбы деп жатып анын колуна кошулуп алды да. Баягы далдактап, ичи күйүп Манасты издеп бараткан Соорон ага деле жакшы көңүл бурган жок дейт, бирок колуна тигини кошуп алып, андан ары Манасты издеп, Манастын колунун жанына алып барып тизип, анан Манас эле Манас, жекеге деп кыйкырып, баягы найзасын жапырып, көк темирден зоот кийип, Манасты көздөй атын чаап, Манасты келип көкүрөккө найзасы менен чапканда, көкүрөккө найзасы тийип, Манастын көзүнөн от чачырап, аны ай балта менен кесип, баягы Сооронду кармап алып туруп, тебетейдей көтөрүп, эки айлантып туруп жерге чаап өлтүрдү дейт Манас. Мына ошентип Соороно дүйнө кетти. Анын артында тизилип турган 90 миң колу жаасын октоп, мылтыгын октоп алышып, бирок тизилип турган 400 миң колду көрүп, анан өзүнүн аскер башчысынын моминтип Манаска жетип жетпей тебетейдей учуп өлгөнүн көрүп,
жүрөктөрү түшүп эмне кылар айласын таппай кайра берки көктөө жака орго кайтып келишти. Орго кайтып келишип, Соорондун кантип өлгөнүн айтып беришип, муну ушинтип турганда ор кейди дейт аябай. Ушул кеңешип кесип барбайбы? Бир баягындай бир башка баш ийип кеңешип алып, кандай айла кылабыз, кай жагынан барабыз, бүт барын сүйлөшүп алып кылсак болбойбу? Эми барды, кол дээрчитип алып анан алдыга жекеге деп чыкты. Чыккандан кийин анан ошентип барып Манастан өлдү. Эми кандай өлүм бул? Деп кейип, калтаң, шибең, алтаң, култаңдарга айтып, бир акылга келип алып, бир мындай бир эсеп чоттоп алып, андан кийин кылбайлыбы согушту деп, ошентип турду дейт. Андан айтып атат, бул кыргыз деген каяктан келип калган, кайдан атын укпай унутуп калдык эле. Бул илгери 500-600 жыл мурун ушул жер ушул кыргыздардыкы деп уктук эле. Андан бери мына биздин эле бул жерге келгенибизге 200 жыл болду. Булардын дарегатын билген эмеспиз. Менин атам ушул жакта, ата бабам 200 жылдан бери жашайт эле. Ушул айтты эле, ушул жак кыргыздын жери деп айтты эле. Азыр эми кайдан жайдан мынча кол менен келип калды түгөттөр деп ушинтип кейип кепчип турду. Эми араңардан ким бар эми бул? Барып Манаска жекеге чыгып, ары бери кылып келе турган кимиңер бар десе, баягы Алтаң балбандын, Алтаң баатырдын Атан деген бою 3 кулачка жакын ушундай бир чоң, олбурлуу, албеттүү, демеле бир баягы дөөсү бар экен да. Мына ушундай балбаны бар экен. Мына ошол Атаң барат дагы азыр муну Манасты 2 чайнап бир жутуп келет десе, Атаң дагы баягы балбан немелер, анын үстүнө олбурлуу, аябай чоң немелер, кичине күңгүрөнгөн немелер болот эмеспи? Даңгара деген атын минип алып, килейген эл көтөрө албас чоюн башын кармап, ошонусун күүлөп, Манастын барып туруп бир эсебин таап келейин деп аттанып жөнөгөндө, алдынан баягы Соорондун алдынан чыккан, анын колуна кошулуп алган көйүш чал болуп кайра эле акырын басып, баягы Атаңдын жолун тосуп басып келатат дейт да. Атаң кыйкырып атат дейт. Эй, ого килейген согуш таласында эмне жүрөсүз ай аксакал? Ой качай, бала менен чалга бул жерде бок барбы? Ой качпайсыңбы? Бул элдин баарына бул жерде тоскоол борбой десе, баягы 10 кадам аттаганы чоң кишинин мындай баскан кишинин 1 кадам аттаганынча ылдамдык менен басат экен дейт. Ошентип кыбырап, кибиреп, баягы чал айнанып кетейин деп калчылдап, титиреп, мына ошол баягы Атаңдын жолун тосуп чыгып алды дейт. Атаң болсо килейген дөө, аттасын оозун муну азыр желкесинен алып ыргытып, тетиги колду көздөй ыргытып ийин, анан өлсө өлүп калар, өлбөсө ошол жакта тирүү калар, жолду тоспой мындай турсун деп барып, баягы көйүштү желкесинен алганда, көйүш чапанын чечип ыргытып, кадимкидей зоот темир кийген аскер болуп, бир заматта Атаңды аттын үстүнөн алып түшүп, жерге көкүрөгүнөн баягы көкүрөгүнө отуруп, буту менен басып алып туруп, мойнун жулуп ыргытып салды дейт да. Ошентип Манаска жетпей, Атаң көйүш колдуу болуп, өлүп, көйүш болсо анын Даңгара деген атын тартып алып, ошо менен жок болду. Эми бул Манастын ойлоп тапкан жанагы кароолдору, булар чалгынчылары, мына ошентип айламалын көрсөтүп жатты дейт. Аны көргөн Соорун кулус менен бүт баарысына, эй, аскерди мынтип отурсак Кудай урбайбы? Баскыла, аламан эле аламан деп кыйкырып, чоочуп бир чети. Анан аламанга бүт кол башчыларын алдыга сүрүп, 300 000 аскерин Манастын колун көздөй алгалаптып, баягы каптатып ийди дейт. Анда Манас жактан дагы баягы 400 000 аскер чыгып, күнү кечке кагылыш, күнү кечке согуш болду дейт. Бирөөнүн башын кыя чапты, бирөө чалажан болуп атты, бирөөсүн колун сындырды, бирөөсүнүн бутун сындырды, кан суудай акты, бирөөсүнүн кулагы шыпырылып атты, бирөө айбалта жеп
жолдо жатты, бирөө онтоп атты, бирөө кыйкырып атты. Ат өлүгү баягындай зоо болду дейт. Ат өлүгү жатат бир жерде, чалажан болуп ынтылып аткан дагы бирөөсү бар дейт. Жыланга окшоп баягы бир жерине ок жеп сойлоп аткан дагы бирөөсү бар дейт. Андан ары жаа тийип, жаасынын огун suurуй албай жаткан дагы бирөөсү бар дейт. Муну ошентип кый сыпыр чаң болуп элдин баары согушуп муну ушинтип жатты. Бир убакта Манастын колу кадимкидей үстөмөндөтүп келип буларды жапырып калганда, баягы чүйдүн башынан чыккан Кеймен деген баатыр 64 000 кол менен чыкты эле. Жолдо ката дагы келатып колуна кол кошуп 70 000 аскер менен келип баягы согушка кирип кетти дейт. Согушка кирип Кыргыздын аскерлерин булар кайра бери көздөй жапырып мынтип жатканда, баягы бекитип койгон аскердин ичинен Айдаркан менен Тейиштин колунан 100 000 аскерди баштап көкчө согушка кирип туруп Кеймендин аскерлерин ай буйга келтирбей сүрүп, ошентип түндө барып араң согуш басылды дейт. Мына ошол күнү баягы Кеймендин 70 000 аскеринен 15 000 өлүптүр. Ал эми берки Соорондун аскери кошулганда, бүт баарынын колун кошулганда 300 000 аскерли Оргонун аскери. Анын ичинен 130 000 эле аскери калыптыр. Муну ушинтип 200 000ге жетпеген аскери калат. Аскери калып, Орго өзүнүн буттарына сыйынып, эмне кылар айласын таппай, анан бүт баягы кол башчыларын чогултуп кечинде Култка, Колпоң, Шибен, Арсы, Кубан, мына ушулардын баарысы менен чогулушуп алып, андан кеңешип турат. Буларга биз бир кат жазбасак болбойт, бир тыныгуу сурабасак болбойт, ушинтип эле кырылып калабызбы деп, мына ушундай акылга келишип, анан Орго Манаска кат жазып турат. Айланайым балам, сенин мен сыяктуу атаң бардыр деп. Ошондо Орго 60 жаштагы хан экен. Мен сыяктуу атаң бардыр сенин деле. Эми биз ушинтип эле жеңилип калабызбы? Биз камдана албай калдык. Биз ырастанбай калдык. Капыстан колуң менен келип калдың балам. Бизге бир 6-7 күн убакыт бер. Эли журтубузду жыйнайлы. Анан бир мындай бир муукумубуз кана согушуп алалы. Андан жеңилсем айла жок деп, муну ушинтип баягы Манаска кат жазып, Бодоң деген аярынан берип жиберди дейт. Бодоң барып түшө болгончо жол жүрүп, анан Манастын олтурган ордосуна жетип барып, ушул хандын ордосу, ушул хандын турган жери деп ар кимден сурап олтуруп, Манастын өргөсүнө барып жетти дейт. Аны Мажыбек деген кармап, анан Манаска алып кирип, ошол жерде катты тапшырып, аны ошпур окуп, каттын негизи мазмунун анан Манастарга айткандан кийин Бакай, Көкбөрү, Кыргылчал бүт баарысы талкуулашып олтуруп, анан мейли 7 күн өргү берели. Бирок бизге мынау суунун жээктеринен жер кесип берсин. Биз ушул жерде жатабыз, ушул жерге өргүйбүз деп бир топ жерди сурап алды дейт. Мына ошол жер кесип бериптир. Ошол жер кескен жери Жеркес суу деп аталып калды дейт. Анан Манастын аскери 7 күн тигилер уруксатын сурап алып, анан тигил Акун Бешимге кат жазып, андан аркы баягы дагы бир топ баатырларына Акун Бешим хан болуп турган, ошондо чүйдү башкарган, жана айтып кеттик. Мына ошол жерде жатты дейт. Бир топ аскери баягы тийип алган жылкыларынан союшуп, ошол жерде жыргап жатышты дейт. Мына ошол Манастын аскери жаткан жер кийин Жыргалаң деп аталып калды дейт. Мына ошентип 6 күн өттү арадан. 6 күн өтүп, бир убакта тыңшап турсаң, ушундай шумдуктуу доол бастын үнү дүпүлдөп, Керней Сурунай бапылдап, чылдырманы чылдырап, Акун Бешим тараптан
600 000 кол келди дейт. Аскерди башкарган Кордой, Чулу, Илевин, Кашкел деген кишилер экен. Амбал Чулу деп коет экен. Мына ошол Чулу ошол аскерди баштап баягы Оргонун ордосуна келиптир. Оргу сүйүнгөнүнөн алтын күмүштөрүн алып чыгып, алардын астына чачып, анан 40 күнөөкөр кишини алып чыгып, тетиги Амбал Чулунун Чулуга арнап, ошол жерде башын чапты дейт. Мына ошентип өзүнүн сүйүнүчүн Амбал Чулуга көрсөтүп, аны тосуп алып, ушунчалык баягы жалынып, жалбарып, мына 60ка келип калган кезимде эч кимге деле тийч эмес элем. Бул жерди атабыз, ата бабабыз 200 жылдан бери башкарып туруптур. Мына мен Шуңшаңдын уулу Орго эч кимге жамандыгым жок. Ушул жерде жатчы элем. Тетигил Манас деген дагалакты алыптыр. Көкөн Оор көлдү алыптыр. Көбү Шаму чөлдү алыптыр дейт. Бул Гоби чөлү жөнүндө кеп болуп жатат да Кытайдын ичинде. Терс суудагы Текести алыптыр дейт. Анын Куяс деген аярын өлтүрүптүр. Баягы Каркырада жатты азыр колу. Бүт элдин малын айдап камап алды. Мынау менин баатырым соорунду өлтүрдү. Атак балбанды тиги Көйүш дегени амал менен башын жулуп өлтүрдү деп Амбал Чулуга ушунчалык арыз муңун айтып, көзүнөн жашын буркуратып, Амбал Чулу тетигил Акунбешимден келген кеберсиген ушундай аскер башчы анын бутуна ушинтип баягы жыгылып, баягы Орго Амбал Чулу баштап келген 600 000 колго сүйүнүп, мына эми эртең Манастын эсебин табабыз, мына эми көрсөтөбүз деп Каратал деген жерге баягы Чулунун аскерлерин жайгаштырып 3500 сыйыр сойду дейт. Эсеби жок кой сойду дейт. Кумдан көп аскер Караталга келип чууруп, Караталга жайгашып калды дейт. Мына ошол Караталдын аты өзгөрүп, ушунчалык көп кол келип жаткандыктан, кумдан көп кол болуп көрүнгөндүктөн Кара кол деп аталып калды дейт. Мына ушул жерден биз токтой туралы. Эртең эми кандай согуш болот, эмне айла амалдар болот, ким жеңет, ким жеңилет, аны айтып берем. Эртең аман эсен көрүшкөнчө жакшы туруңуздар, туугандар.